11 миллион 500 миң сомго заманбап шарттары бар маданий спорт комплекс. Өткөн 2023 жылы Талас район Шумкар Уя айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө бир катар алгылыктуу иштер аткарылган. Жыл ичинде 15 ири долбоор ишке ашырылган. Ага жергиликтүү бюджеттен 350 миллион сом каражат каралган. Бөлүнгөн каражатка социалдык объектилер оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, таза суу, ички жолдору оңдолуп, ирригация маселелери чечилген. Быйыл айыл өкмөтү элди таза суу менен камсыз кылууга киришти. Ал эми быйылкы жылы административдик реформанын негизинде Бекмолду Осмонкулов айыл аймактары бириктирилип, 10.772 калкы бар Шумкар Уя айыл өкмөтү болуп аталышты. Аталган айыл өкмөткө жаңы шайланган Бакыт Кыдыралиев быйылкы жылы чоң өнүгүүлөр болорун элдик жыйында билдирди. Алсак 25 ири долбоор ишке ашырылат. Долбоорго 3 бала бакча, айыл өкмөткө жаңы кеңсени куруу, ички жолдорду оңдоо, ар бир айылга тигүү цехтерин куруу, интернет чубалгыларын тартуу камтылган. Шумкар Уяда ошол 17 ички арыктардын баардыгын биз реконструкциядан өткөрөйүн деп атабыз. Андан тышкары айылдарга ушу жолдордун, ички жолдордун 12-13 километрдин тегерегинде жолдорду асфальттоо иштери турат, мектептерибиздин ички ремонттору турат, капиталдык оңдоодон өткөргөн турабыз. Андан тышкары жалпы жөнүнөн бир 250 жумушчу орун түзүлөт. Кудай буйруса, Шумкар Уя айыл өкмөтүндө андан тышкары мына жарыктандыруу боюнча иштерди алып барып атабыз. 3 айылга 3 бала бакча курулат, Сасык булакта курулуп атат бала бакча. Bir айдын ичинде Кудай буйруса мынакей Кеңеш айылында башталат. Андан кийин эле Шырлы Чоң Токойдо башталат. Кудай буйруса биз ушул жылдын аягына чейин 3 бала бакчаны тапшырабыз деген жакшы ой тилектерибиз бар. Элдик жыйынга Талас район акими Нургазы Нармырзаев катышып, аталган айыл аймакта аткарылган иштерди жогору баалап, элет калкын, турак жайды камсыздандырууга, өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Мамлекеттик милдеттүү камсыздандырууну биз жакшы колго албай келатабыз. Көрдүңөр кече көз ачып жумгуча ызы чуу болуп баарды талканып жатып калды. Дарактар кулап, крышалар учуп, машиналардын үстүлөрүн басып, ошондон суранып атабыз да, айыл жергесинде 600 сом, болбогон 600 сом, 600 сомду чөнтөгүбүздөн түшүп деле калып атат. Бир жыл ошол үйүбүздү камсыздандырып, кичине болсо дагы тынчыраак отурабыз деген ойда. Ошону бир эле айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине айтып атабыз, саламат сактоо, билим берүү мугалимдерди биз айтып атабыз деп ар биринин отчетун алып атабыз, бирок жалпы карапайым эл ушуну колго албай атабыз да. Чөнтөктөн эле чыгат. Ушуну барып туруп камсыздандырып койгула, Кудай сактасын, ушундай техногендик кырсыздар болуп кетсе, ошондой мамлекет тарабынан келет да, комиссия карап туруп акчасын берет. Элдик жыйынга жарыш сөзгө чыккандар тарабынан бир катар көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Алардын катарында ички канал арыктарды оңдоп түзүүдөн өткөрүү, сүткө болгон бааны турукташтыруу, балдардын укугун коргоо мыйзамына ылайык айылдагы ата-энеси жок, майыптыгы бар жаш өспүрүмдөргө жер участкаларын бөлүштүрүү, ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагындагы айрым кемчиликтерди айтылды. Процедурныйды жоюп салып турду. Бияка ушул неме үчүн же чат базарга келишибиз керек, же Караколго барышыбыз керек болуп турду. Эми Каракол менен чат базарга келип кеткенибиз бул бир талай чыгым да. Кээ бир үйлөрдө колунда бар, колунда жок, анан ошол процедурныйды кайра ордуна лаборатория менен процедураны ордуна койсок болобу? Минздравтан келген текшерүүлөр уруксат бербей атат. МАКтан өтөбүз да биз жанагы аккредитациядан, ошол жерден алар уруксат берген жок. Жакын жерде рейсиво турат, Караколго барып анализ тапшырып келсе болот. Өзүбүздүн положениябызда амбулатордук жерлерде внутривенный инъекция жасаганга эч кандай уруксат жок, укук да жок. Эгерде внутривенный инъекцияларды ала турган болсо, анда стационарга жатып дарыланыш керек. Учурда айдап себүү иштери кызуу башталды. Буга байланыштуу күйүүчү май жана керектүү үрөндөр менен өз убагында камсыз кылууну дыйкандар өтүнүштү. Эң башкысы көрсөтүлгөн кызматтар карапайым калктын капчыгына туура келсе дешет. Айда сөзмөч аябай көп болуп атат да, жеке менчик немелерден айырмасы жок болуп атат. Бир жерге 1700 сом 30 салерка. Ошол эле айдалган жерлер 1400 сом 30 салерка менен жүрүп атат. Аябай көп эмемен болуп калган, анткени техникалар бар, ушу элдин үлүшүнөн алынган да мээлерди алып ошол айылга кызмат кылат деп. Жок, кызмат кылбай эле жеке менчиктерден айырмасы жок. 3 жылдан бери айдалып келатат. Мындай нерсе 3 жылдан бери болуп келип атат. А бул жерден азыр частныйлардын баарын карадык. Частныйлардан 800 сом, 500 сом ушундай разница менен арзан болуп атат да. Муниципалдык ишкана өзүн жаап, наоборот айыл өкмөтүнө жардам берип, айыл өкмөтүнүн социальный ар кандай өнүктүрүүсүнө жардам бере албаса, анда өкмөт айткандай текшерүүсүнүн не кереги бар?
Элдик жыйындын соңунда жетишилген ийгиликтер, орун алган кемчиликтер белгиленип, тиешелүү токтом кабыл алынды. Өткөн жыл ичинде аткарылбай калган иштер быйылкы 2024-жылы аткаруу тапшырмасы берилди. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талас району.